Биздин Исхак ТВ каналыбызга катталып, лайк басуусуна басып кетиңиздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Taalaga maqtoolor bolsun. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу. Bir адамдын чачынан мойнуна асып кыйнап жатат. Аял чыңгырып, бакырып, ыйлап жатат. Bir ayaldın emçeginin ucundan asıp, kıynap, azaptap жатат. Ayal çıngırıp, bakırıp жатат. Bir ayaldın ozundan kulağına jirip, kulağından ozuna jirip, azaptap, kıynap жатат. Ayal bulsa çıngırıp, ыйлап жатат. Bir ayaldın ozundan avrat жерине jirip, kıynap, жыландар кирип чыгып азаптап кыйнап жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерселерди көрүп, "О Жабраил, бул эмне иш кылган? Кандай күнөөлөрдү кылган?" дегенде, Жабраил алейхиссалам айтат, "Бул чачынан оролуп, кыйнап асып жатканы бул жолук салмаганы" деп атат. Bir adamdın emçeginin ucundan asıp kıynap жатканы бул фигурасын мактанган деп жатат Жабраил алейхиссалам. Bir ayaldын оозунан кулагына жирip, кулагынан оозуна жирип жатканы бул күйөөсүнө каттуу бакырган аял деп жатат. Bir аял оозунан кирип, жыландар арты жагынан чыгып, арты жагынан кирип, оозунан чыккан бул азапталып жаткан аялдар, булар зина кылган аялдар деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буларды көрүп өтө бир коркту. Башкача абалда болду. Дозокто ушундай кыйналып жаткан аялдарды көрдү. Көбү дозокто аялдар экенин билди. Жана ошону билди. Ошондо бул нерсени сахабаларына айтып берди. Ошондо жанында Фатима энебиз дагы бар эле. Фатима энебиз бул нерсени угуп өтө ыйлады, коркту. "О ата, мен дагы дозокко түшөмүнбү? Мен дагы ушундай азапталамбы?" дегенде, "Жок кызым, жок Фатима. Сен аялдардын ханышасы болосуң" деди. "Сен иншаллах дозокко түшпөйсүң" деди. Туугандар, азыр биздин Кыргызстаныбызда мындай нерселер өтө эле көп. Күйөөсүнө итаат кылбаганы, ачык-чачык жүргөнү өтө эле бизде көп. Алладан коркойлу иншаллах. Алладан коркуп, жолубузду салынып, итаат кылайлы Аллах Таалага. Пайгамбарыбыз эмнени көрсөтүп кетти, эмнени айтып кетти, ошого итаат кылайлы. Иншаллах дозокто күйбөйбүз деп иншаллах ниет кылайлы жана ошого жараша амал кылайлы. Ассаламу алейкум.